Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Жаңылыктар көп, кызыктуу, бирок мага аябай жакшы бир мындай жаңылык катары, кызыктуу жаңылык катары. Ошол Рельсатрон боюнча жаңылыкты биринчи орунга койдум. Эми бул кичине баягы эскирээк жаңылык, бирок акыркы күндөрү ушул боюнча сүйлөшө башташты. Жапондор бүгүнкү күнү ошол Рельсатронду жакшы абалга жеткиришти. Бүгүн анын колдонулуусу мындай армияга чейин бара турган болду да. Рельсатрон деген эмне? Бул деген электромагниттик күчтүн жардамы менен жөнөкөй темирди, мисалы үчүн вольфрамдан турган ушундай дүрмөттү аябай чоң ылдамдыкка чейин жана ошол ылдамдыкта кээ бир учурда үндөн 6-7 эсе ашкандан кийин үн ылдамдыгынан. Бул кичинекей темир өзү чоң кинетикалык энергияга пайдалуу жана атомдук жардыруусуз эле кичинекей темир бир эле чекитке тийсе аябай чоң жардырууну пайда кылат жана көптөгөн миңдеген мындай темирди тешип өтө берет жана аябай чоң кинетикалык энергиянын аркасы менен жардырат да. Ушул нерсени жасашты, электромагниттик рельстик замбиректи жасашты жапондор. Муну дагы американдыктар жасап атышкан, бирок американдыктардын иштеген натыйжасында алар бул нерсе экономикалык жактан андай акылга сыйбас деп табышкан, анткени мындай майын чыгарышкан жок, кымбат болуп чыккан. Жана 4-5 атуудан кийин америкалык ошол Рельсатрондун замбиректин ички дууласы же болбосо ички атып жаткан жайы талкаланып калчу да. Кымбат материалдардан аткарылгандан аны иштетүү өтө кымбат болуп калчу да. Ошон үчүн америкалыктар жөнөкөй баягы мурунку эле иштеп чыгарылган ракеталарды колдонуп атышкан жана ушундан баш тартышкан. Жапондор болсо ошону карап акырындап иштеп жатышты. Жапонияда ошол технология, логистика жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча агенттиги бар, аны Атла деп аташат. Ал агенттик ошо Жапониянын коргоо министрлигинин кармагында жана ал агенттик жасашты ушундай Рельсатронду. Аякта бир окумуштуу кечке көп жылдан бери, ошо 15-16 жылдан бери иштеп жаткан. 2016 жылдан бери. Ал ошо лаборатория, сүзүүчү, калкуучу лаборатория бар, JS Asuka деген. Ошону алышты дагы, ага орнотушту ошол нерсени. Жана 2023 жылы алгачкы атууларды жасашты. Ошо кемеден, көлдүн ичинен, деңиздин бетинен. Аны атуу ийгиликтүү болду, бирок дагы эле кичине материалдарды ордуна келтириш керек болчу, жана зарядтарды жыйнаш керек болчу. Ал электроэнергия менен иштейт да. Анан 2025 жылы ошо кетип бараткан кемеге атышты Рельсатрон жардамы менен. Жана бул нерсе абдан жакшы ийгиликтүү өттү деп эсептелинет. Жана ошол чоң аралыктан Рельсатрон өзүнүн атууларды ийгиликтүү көрсөттү. Жана ошол 120 атууга чейин жасашты. Бир ошол замбиректин ички стволу менен да, мындай айтканда. Анын ички өзөгү менен. Ошол өзөгү 120 атуудан кийин анчалык атуу мындай бузулган жок, америкалыктардай 5-6 аткандан кийин. Жана ошол өзөгү бекем болгондуктан буну биздин армияга алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен деп жапондуктар айтышты. 26 жылы маалыматтар түшүп атат. Ошо Такаити Санае келгенден кийин Жапониянын премьер-министрлигине ал жаңы доктринаны салып атат. Эми дейт Жапония бул деген жөн эле мындай оюнчу эмес, мындай жөн эле АКШнын мындай карамагынын астындагы өлкө эмес, АКШнын коопсуздук иштерине ишенген. Эми Жапония бул өзү мурункудай эле толук эркин мамлекет жана толугу менен армиянын калыбына келтирет деп айтты. Ички бюджетти 2% чейин чыгарды ички дүн продукциясынан. Жана ошол системага дагы ишке киргизгенге уруксат берди. Анын калибр 40 мм болот. Снаряддын салмагы 320 грамм. Анын ылдамдыгы 6,5 мах. Бул деген 1 мах бул үндүн ылдамдыгы да. Бул 6,5 мах болот. 6,5 жолу 5,5 жолу ошол үндүн ылдамдыгынан ашып атат да. Анан мындайынан метр секундага айлантсак бул 2000 же 2500 метр секундасына, же болбосо километрге айлантсак 8000 километр саатына да, 8000 километр саатына ылдамдыгы менен учат. Энергия атуусу 5 жоуль менен аталат. Анан муну агыза 20 жоульга чейин жеткиребиз дейт. Сыноолорду өткөрүп атышат. Жалпы ушу замбиректин салмагы 8 тонна. Ошол замбиректин өзөгүнүн узундугу 6 метр да. Анан Рельсатрон
бул эми эч кандай химиялык затты, ок дарыны талап кылбайт, гильза эчтекенин кереги жок. Жана бул деген аябай чоң кинетикалык энергияны жаратат. Жана бул нерсе гипер үндүү ракеталарды чоң аралыктан кармашка жардам берет. Кээ бир учурларда бул баллистикалык ракеталарга да атууга мүмкүнчүлүк берет. Азыркы таат системасынан же болбосо Давид Arrow деген ушул Израилдин системасынан да аша турчу система деп эсептелинет. Анан албетте эң негизгиси бул абдан арзан да, арзандыгы электроэнергия гана кетет. АКШнын Рельсатрону Замболт деген ушундай чоң кемесине орнотулган, бирок алар программаны жабышкан. Азырынча Жапония ушул прототипти кылып туруп, ушул прототипти иштеткенден кийин баарынкы дүйнө жүзүндө көзү жетип калды. Демек ушундай нерсе, ушундай курал болот экен деп, ушундай куралды иштетсе болот экен. Америкалыктар ушул жерден ийгиликке жетпесе, жапондуктар жетишти. Ошон үчүн азыр дүйнө жүзүндө баары уша кызыга башташты. Албетте мен да кызыга баштадым. Эгерде атуусу арзан болсо, анан электроэнергия менен иштесе эмнеге, мисалы үчүн Кыргыз мамлекетине да ушул жарабас экен депчи. Мисалы үчүн баллистикалык ракеталарды же дрондорду токтотконго келечекте. Эми баягы согуш эч бир нерсе биздин өз баштары менен кетсин, бизге келбесин, бирок баягы эгерде даяр турсаң, Кудай сактанганды сактайт дейт. Ушундай эле нерсе менен да, албетте сактанганды сактайт. Сактаныш керек да. Анын бааларын карасак, ошол жалпы Жапониянын министрлиги, коргоо министрлиги буга 1 миллиард йенге чейин кетирди. Бул деген мындан атканда 6,5 же болбосо 9 миллион долларга чейин барат. Мурунку курс боюнча. Анан мисалы үчүн АКШда бул жерге миллиард доллар кеткен. Жапонияда мисалы 22-жылы ошол Рельсатрон мисалы үчүн иштерине дагы 56 миллион кетиришти. Анан 25-жылы дагы 48 миллион доллар кетиришти. Ошону менен бардыгы 100 миллион доллардан ашкан жок. АКШда болсо булар деген жарым миллиард долларга кетишкен, 1 миллиардка чейин жеткен деп айтып жатышат. Көбүнчө булактарда жарым миллиард доллар, 500 миллион доллар кетиришкен деп айтып жатышат да АКШда. Анан эгерде атуусунун баасын карасак, ошол Рельсатрондун бир атуусунун баасы, мисалы үчүн азыркы прототипте жардыргычсыз жөн эле вольфрамдан жасалган дүрмөт менен 350 килограммдык. Бул жерден ошол 1.000ден 35 000 долларга чейин эле да. Кээ бир учурда ошол 10 000ге чейин барып калат дейт. Же болбосо баягы өзөктөрдүн алмаштыруу менен эсепке алганда ол туртостон алган эң жогорку деңгээли 35 000 доллар дейт да, бир атуу. Бул деген 10 эсе ракеталардан арзан. Зениттик же ошол башка кемелерди чөктүрүүчү ракеталардын баалары миллиондоп долларлап кетет. Же болбосо 100 000 деп баягы долларлап, 500 000 деп ушундай саналат. Айтканда арзаныраак, ошон үчүн ракеталардан да кыйыныраак да, эффективдүүлүк. Бул нерсе албетте келечеги чоң деп эсептейм. Энергияны конденсаторлор менен жыйнашат булар. Ошол атуулдан кийин конденсатор энергияны көпкө жыйнайт кайра. 5 мегаджоуль кетет бир атууга. Анан келечекте 20 мегаджоульге чейин жеткиребиз дейт. Анан бул жерден баягы көмөгү балким блоктук атомдук электростанция керек болуп калышы ыктымал да. Албетте Асука мисалы үчүн атуудан кийин ошол бир атуудан кийин 5 мегаджоуль энергиясы менен атканда 15 жолу аталды конденсаторлордун жардамы менен. Андан кийин конденсаторлор кайра ушундай калыбына келтириш үчүн убакыт кете баштады да. Анан албетте аны кайра мындай жаңы снарядты кошуу автомат койсо болот, мындай адамдын күчү кереги жок да ал нерсеге. Анан эң кызыктуусу муну албетте чоң энергия кетирген курал болгондуктан муну дагы муздатыш керек, атай муздатуучу мындай жабдыктар керек. Анан рельстер ушул 200 атуудан кийин алмаштырылыш керек. Рельс же болбосо өзөгү да ошол атуучу системаны. Албетте бул жерден мындайдан караганда бүгүнкү күнү эгерде биз да ошондой изилдөөлөрдү өткөрсөк сонун болмок. Анткени бул арзан, элестетсеңер, мисалы үчүн бир ракетага бир нече тонна же бир нече килограмм жардыргыч зат орнотуш керек да, барып туруп ал учуп барып бирдемкени жардырганга. Бул жерде болсо чоң ылдамдыктагы кинетикалык энергия менен кичинекей эле темир учуп барат. Ошол темир тийгенде кайсы бир затка, имаратка же ошол
башка ушундай кемеге ошондо чоң энергияны бөлүп чыккандан кийин жардыргыч заттан да укмуш тешип жардырый экен да ошол кемелерди. Ошон үчүн бул нерсе дагы асманга, космоско чейин атканга да жакшы нерсе да, күчтүү. Ошон үчүн муну аябай изилдешибиз керек. Эгерде бизде таланттуу кишилер болсо, балдар өссө, кийин биздин мамлекетке да ушундай коргонуу системаларга колдонсо болор эле да муну. Ошондой сиздерде кандай ой пикирлериңер бар? Сиздер менен ушу мен болдум, Искендер Шаршеев, саясаттануучу жана экономист, жана бизнес пландоо боюнча адис. Эгерде бизнес план керек болсо, ошо видео сүрөттөмөсүндө телефондор бар, ак боюнча жазып койсоңуздар болот WhatsAppка, сиздер менен баарлашабыз, бизнес план, техникалык, экономикалык негиздемелер түзүп беребиз. Анда эмесе, пикириңерди комментарийлерге жазгыла, эмки видеолордон көрүшкөнчө.